Atın ne kılasın benim? Abdükerim atım. Abdükerim atım ne kılasın? Familiyanızça? Где ты спрятался такой, как будто прям это пришел. Просто Пресса, живот я есть. тоже могу прессады взять и это. Анын баарын жалдап инжир деген кызды жалдатып жазат 20 метрде. Аны мен каралаган жокмун, бул бар факт. Байке. Байке gelmiş. Niye? Айтпасаң менен сүйлөшпө. Сен менен сүйлөшпө. Gelmiş Bayke. Bayke. Мен сен менен сүйлөшпөйм. Сен айт, кимден арыз түштү? Аны жетекчиге айтабыз да Байке. Айта бер, мен менен эмне сүйлөшүп атасың? Şu sizge Bayke'nin getiriyor. Саламатсыз, урматтуу эл журт, бийлик өкүлдөрү, мен сиздерге кайрылган себеби биздин Алтын Түйүн академиясына, технический академиясына жаңы директорубуз келген 2025 жыл жаңы окуу жылында. Мен атым Сыдыков Алмаз Сөнбаевич, педагог мугалим болом, волейбол айкидо боюнча илимий жетекчиси. Анан ушул жаңы директорубуз жаңы келгенден баштап эле жаңы реформаларды кылабыз, жаңы иштерди жаңыча кылабыз деп үмүттөндүрдү эле. Биз күттүк, кандай жаңы иштер болот экен, бул эжекебиз тажрыйбасы чоң экен. Бирок бир жылдын ичиндеги отчеттун көчөгү көрүп, анан ошо бир жылдык иш аракетине карап, юридикалык баа бере турган органдарга дагы жаздым. Буга чейин коллективде да кайрылганбыз. Бысмылда дегенде эле китепканабызды жапты, балдардын ашканасын жапты, музейди жапты, эл аралык байланышты жапты. Отдел духовно-нравственно деген буйрук приказ концепция боюнча алда барат отдел бар эле, ал нерсени да жапты. Анан бул академияны дагы подснос кетирем деген эмелери пландар бар эле, бирок ал ишке ашкан жок. Анан Алтын Түйүн академиясына атын дагы алмаштырам деди эле. Биз улуттук статусубуз бар. Анан коэффициент 1,8 коэффициент менен мугалимдер алчу эле, алынды. Ушундай нерселерди көрүп, анан мен как профсоюз төрага профсоюздун катары каршылык кылып айттым, мындай нерселер болбойт эже, биз коллектив менен кеңешишибиз керек. Бул жеке сиздин магазин фирмаңыз эмес, сиз билген тургудай жазагыдай тургудай деп Камча Кыдыршачка дагы убагында жазганбыз, президентке да кайрылганбыз. Бул жагдайлар боюнча бирок ушул күнгө чейин бир да проверка келген жок. Ошол жерден сурап да он жак эмне болуп атат, эмне кылып атасыңар, эмне материалдар болду деп сураган да жок. Мен анын жообу жөнөкөй эле, эң жакын курбусу экен. Министрдин агартуу министрдин Кендирбаева Токтогүл Шаршеевнаныкы. Бул башында эле директорубуз айткан, мен мына производственный совещаниядан мен президенттин эжеси болом, жердеши болом, мага сөзүңөр дагы, үнүңөр дагы өтпөйт деп мен мына жалгыз эле айткан жокмун, бул коллективдин баарына деле жалпы айткан. Мен артында кишилер, чоң кишилер турат деп эле. Бирок ошондой эле бар экен, канча каттарыбызды министерстводон жабылып эле келтат, кайрылуусу четке кагып эле келтат. Анан айла жоктон ушундай өзүбүз изденип, чындыкты издеп жатабыз. Биз жерден эми издей келсек, азыр көп директорубуздун маселелери көп эле болуп атат. Мына зам директор Жогашчиев Нурлан Тилекович бар болчу. Ал кишибизди 1,5 ставка бизде иштейт, политехта 1 ставка иштейт, бирок мыйзам боюнча 1,5 ставкадан ашпаш керек. Жок, анын баарын ашырды. Өзүнө эме бериптир. 0,5 ставка наставник болуп политехте иштейт. Биз академия Алтын Түйүндө болсо совместитель болуп иштейт. Мен айтканмын, совместитель зам директорлукке мыйзам жол бербейт, потому что директор кетсе, зам директор отуруш керек, элди кабыл алыш керек, элдер суранат. Мугалимдердин күнүмдүк ошол жердеги иш тартиптерин зам директор карайт. Же зам директорубуз жок, же директор жок.
экөө тең иштеринде жок, каякта десе министерствода жүрөт, биякта жүрөт деп. Бирок прокуратуранын текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча, аудиттин текшерүү боюнча 2 жерде иштеп, бул коррупциялык статьялар чыкты. Ашыкча акча алып жүргөн бюджеттен. Анын үчүн да иш козголгон, бирок ал ишти дагы директорубуз министрликке жеткирбей жаап койду. Андан дагы жыйынтык болгон жок, келген жок. Кандай бул аудиттин текшерип, прокуратуранын текшергенден кийинки кандай ким эмне мыйзам чегинде эмне жыйынтыкка жетилди, ким кандай наказание алды, бунда дагы эчтеке бүлүм санап эчтеке жок. Бухгалтерия боюнча сүйлөшсөк, мына азыр Бурма Далгатовна пенсионный возрастта отурат, главный бухгалтер. Же иш кагазын жакшы билбейт, 1С программаны, зарплатаны чыгара албайт, ЦБУ, Центр управления бухгалтерский учету да билбейт. Аны баарын жалдап, Индира деген кызды жалдатып жазайт 20 000 сомдон. Аны мен каралаган жокмун, бунун баары факты. Любой мугалимден келип сурасаңар, айтып берет, биздин айлыкты ким жазайт деп. Мен буга дагы директорго айткам. Эжеке болбойт, сырттан келип биздин стратегический бөлмөбүздө чоочун киши жүргөн, бул туура эмес. Суббота, воскресенье келет ал киши. Түнкүсүн келип айлыктарды жазайт, акча жалдайт, бирок мунуңуз мыйзамсыз десем, ишим болбосун дейт. Макул, мен ишим болбосун, сиз директорсуз. Бирок мен как ошол кезде профсоюздун төрагасы болчумун, бирок бул нерсеңиз туура эмес деп далилдеп бергем. Жок, ага дагы көз чумуп койду. Ананкы бүгүнкү азыркы кадровый суроолор боюнча дагы айтам, мына азыр 2-нчи курс баланы чоң заведующий кафедра кылып коюп атат. Заведующий отдела, да, бирдей эле. Статус мугалимдерди булар методикасын караш керек, текшериш керек, үйрөнүш керек, табель, анан основной бир мындай тепкичтер бар да, заведующий болуш үчүн. Диплом керек, тажрыйба керек дегенде, анан 19-20 жашта баланы заведующий коюп коюш, бул менин азыркы көз карашым, бул адамды жөн эле өзүнүн водители кылып, өзүнүн личный секретарь кылып эле алып жүрөт. Адак иш жүзүндө эчтеке жок. Балада эмне тажрыйба бар, эмнени үйрөтөт башка мугалимдерге. Ошол боюнча дагы кайрылгам. Мунуңуз мыйзамдуу десем, мыйзамдуу, бизде ушундай мыйзам бар Кыргызстанда дейт да. Бул кандай мыйзам экенин да көрүскөн жок. Бизде ушундай боло береби бизде Кыргызстанда. Ошон үчүн билим деңгээл, ошон үчүн ушундай жагдайлар болуп атат да. Муну дагы айтсам, мунун дагы ишиң болбосун, бул өз ишиңди кыл дейт. Эми өз ишибизди кылсак, бул биз каякта жашап атабыз, бир коомдо жашап атабыз, бир коомдо иштеп атабыз. Муну көрүп алып, кантип мындай көз чумуп отурасың. Анын баарын айтсам, ишиң болбосун, мен сени коллективна кат чогултуп жумуштан кетирем деген. Сен ичара коллективди бузуп атасың деп. Мен эч кимди коллективди бузган жокмун. Мен просто по факту директорге кемчиликтерин айтканына только айтып атам. Эже момдай иштериңизди кылбаңыз. Сиз эле жалгыз эле эмессиз, бизде эл бар, балдар бар дегенде, ата-энелер бар дегенде десек, жок, өз билгемдигимди кылып, мен чоң тажрыйбам чоң, таанышым да көп деген таянакка алкын келип түртүп койгон. Бирок мындай нерселерди жол бербейм, мындай нерселер менен мен дагы күрөшөм. Анан бул фактылар боюнча мен мугалимдерди азыр мына жаңы указ чыкты, көтөрүп атат айлыктарыбызды. Рахмат, шүгүр. Бирок перед отпуском өргөн аралына мугалимдерди кетирип атат. Август-сентябрда айлыгыңарды кайра кыскартабыз, саатыңарды кыскартабыз, бирден эле ставка беребиз, калганын коммерческий группа ачкыла деп түртүп атат. Коммерческий группа ачканда мамлекет бекер кылдыбы? Значит, аягына чейин бекер кылгыла. Кайра акча чогулткандын жолун издебей деп мен дагы бир нече айткам. Же болбосо бардыгын сунуш кылган, бардыгын мурун камкор деген фонд бар болчу, алындан акча так символически бир 500-600дөн чогулчу. Ошол эле бизди жыргатчу. Аны да жаап салдыңар. Эми акча жок, акча таап кара, хозяйство кылып өткүлөп атасыңар. Анда эмнеге кайра мугалимдерди ошондой ишке түртүп атасыңар? Биз эми акча
акча тапкандын анан эме макул эле акча таба ал дейт. Анын процентовкасы 70% бизге калат, академияга 30% мугалимге калат дейт. Процентовка боюнча ошонун 30% санасаң, андан да ичинде удержаниялар бар, соцфонд бар, налог бар, ошентип кармап келе анан 1000 сомдон 150 сом эле мугалимдин чөнтөгүнө түшүп калат экен. Бул вообще мындай шылдыңдоо да мугалимдин эмесине. Анан мугалимдердин 1,5 ставка иштеген мугалимдер бар. Алардын ошондон отчислять этет да, соцфондко, пенсионный фондко, ошолор менен кийин пенсияга чыгышат. Алардын баарын кыскарылып калат. Бул коммерческий группа деген негизи бул туруктуу эмес. Бала келет, келбей коет. Мисалы үчүн ар кандай мугалимдердин ар кандай шарттары бар. Бирөө кредит төлөйт, бирөө баласына бала акчага төлөйт, бирөө ар кандай төлөйт. Анан ал коммерческий группага окуучулар келбей койсо, кантип тияктагы жашоо шартын түздө болот. Аны дагы түшүндүрсөм, жок болбой койду. Макул алда калды. Биздин ашкана боюнча мына бир академиябыз мына 40 жылдан бери биз кичинекей ашканабыз, столовойбуз бар эле. Ошол жерден балдарыбыз тамактанат. Мындай 1-2 эле кружокко кирип кетпейт бизде. Бизде деген 3-4 кружокторго кирип, ошол жерден анан тамактанып, чай, пирожки, кичине суусундуктарды сатып алып иччиле, анын баарын жаап салдыңар. Айттым, эмнеге жаап атасыз десем, бул мыйзамсыз ачылган экен дейт. 1 жылдан бери эми бул столовойду мыйзамдуу кылып коюш оңой эле да. Өзү влиятельный киши экен, тааныштары экен, президент менен президенттин эжеси экен. Ушунун баарын жасап коюш эже сиздин колуңузда. Бул жеке өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз бар деп айткам. Сиздин бир интересиңиз бар, муну же арендага бересиз, же бир нерсе кыласыз. Адам жакшылык кылам десе, бул бат 5 мүнөттө эле кылып коет. Бирок бул кыянаттыкка мен туруштук бердим. Ошол жердеги мисалы үчүн балдарга акча ата-энелер таштап кетчү, ошол жерден чай ичип ал, тамак ичип ал деп. Эми азыр ошо акчага балдар барып туруп кириешки, чипсы, баягы вредный нерселерди алып жеп атат. Анан мен директорго айттым, эже, бул гастрит заработает. Бул нерсени токтотуңуз. Ачыңыз могу столовойду, мыйзамдаштырыңыз, депутаттарга жасалы, ушу кенен болгон столовойго ачып нормально мугалимдерибиз деген ошол жерден деген 100 сом, 200 сомго эле обед кылып алчу. Азыр класстарга алып обед кылат сасытып. Муну кандай, эмнеге мындай кылып атасыз десем, мыйзамсыз дейт. Мыйзамды кылып коюш 5 мүнөттө. Ошол жерден эми бир мугалимдин обеди азыр 500 сомдон, бер жагы эле 500 сомдон айланат да. Анын баарын айтсак, көз чумуп койду, ишиң болбосун дейт. Макул, ошондой эле айтат экен, ишиң болбосун дейт. Анан бул нерсеге мен каршы эле турам. Ошол жерде мына тарых музейибиз бар эле. Бул канча жылдан бери, 40 жылкы, 60 жылкы сонун эмелерибиз бар эле. Стендерибиз бар эле, алардын баары жок азыр, белгиси каякта. Бул тарыхы жок мекеме болбойт да. Ошон үчүн бул нерселердин баарын мыйзамдаштырууга кайрылып атам. Жанагындай бизде мугалимдерибиз бар. Сыртта ошо мисалы үчүн Абыловду айтып кетейин да. 15 жылда мен 15 жыл чогуу иштеп жүрөбүз. Ошо Абылов деген мугалимибиз бар. 77-80ге чукулдап калды. Эми бир сабак өтпөйт. Бир сабак өткөнүн көргөн жокмун. Ошол жерде жүрүп эле айлык алып жүргөн киши экен, пассивный доход кылып калып, макул эми. Жүрө берсин десек, эми дальше ошо үйүнүн жанындагы мектепке жазылып алыптыр. Эми өткөндө биз барсак, же сабак өтпөгөн, көргөн жокпуз материалды. Бул кандай? Бул сырт ушундай нерселерге көз жумула береби? Адам, мамлекет ушундай алдаган нерселерге биз, мисалы үчүн, мен кандай эмеге моралдык кодекс туура келбейт го деп эсептейм. Анан аны дагы директорго айткам, эже ушундай сабак өтпөгөн мугалимдер акча алса болобу десем, болот дегендей кылып койду да. Текшерүү болгон жок, же видео уроктор жок. Анан андай нерселерди көрүп туруп айтат, эми адам болгондой, мугалим болгондой, патриот болгондон кийин турбайт экенсиң да. Анан мени мына профсоюздун төрагасы элем, ушундай жагдайларды айтып атсам, мына азыр профсоюздан чыккан мугалимдер менен мени түшүрүштү. Бул мага чыккан каршылык эле акция болчу, потому что я вот все эти вещи лицо ей говорю и ей не нравлюсь, поэтому она вот так и сделала. Макул профсоюзун өткөрүп берейин. Бирок мен айттым, мен мындан баары чындыкты издеп,
бир академияны жоготконго мен сизге жол бербеймин. Азыр мына Балажанда иштеп канча жыл, 25 жыл ошол жакта жетекчи болду. Ит бышкына чейин бүт өзүнүн туугандары, жек, жат бүт болгон ошол жактын өзүнүн системасын тургузуп койгон экен. Ошол системаны азыр академия алтын түйүндө кылып атат. 15 кадрды алды ушу бир жылдын ичинде. 15 кадр. Бир дагы кадры же конкурс менен келген жок. Же бир интернеттен, же бир ушундай вакантный место менен келген жок. Жок, жээни, тууганы, племянницасы, подружкасы, күйөөсүнүн бирдемеси ушундай эле билиштер менен эле келген эле кадрлар экен. Ошентип жалпы ошо коллективдин баарын мурунку системага алып келген тат. Мен буга да айткам, мындай нерсеге мен бөгөт коем, мен мындай жол бербейм. Анан азыр бул технический академия болуп аткандан кийин бул балдардын техника кружоктор көбүрөөк болуш керек, ошого багыт болуш керек, ошого издениш керек. Жок, бизде азыр баягы мурунку Балажандын бальный танцы ачыла баштады, кыргызский танцы ачыла баштады. Ушундай нерселер мындай ошолорго привилегия бар да. Ошол нерселерге биздин айлыкты кыскартып же ошондой саат берип атабы деп дагы күнөөм санап мугалимдер да мага кайрылган. Бизде эмнеге саатыбызды кыскартылып, биз буларга саатыбызды бербейбиз. Биз өзүбүздүн саатыбызга дайын өзүбүз иштешибиз керек деген суроолор да болгон. Кадырбердиева Айзада деген бар экен, племянницасы экен, анын баары элдин баары билет. Мына охрана боюнча даже Балажандан алып келип атат кадрлардын баарын, тууганы, там таанышы болгон штатка өзүнүн жердешин, билишин, кудасын, подружкасын ошонун баарын азыр киргизгенге өтө мындай чоң аракет кылып атат. Бирок мындайга мен айткам, мыйзам бар эже, мындай нерселерди кылбашыңыз керек. Бул эже экөөбүз Дайра Сапарбековна ошо Балажанда 25 жыл иштептир, ошол жакта полный эле өзүнүн бул мамлекеттик деп эле эме экен, аталыш эле. Калганын ичиндеги кадрлар ички системасындагы бүт баары өзүнүн жеке жакын адамдар экен. Ошон үчүн буга чейин профсоюзу да аякта барбы жокпу билбейм, эч мындай каршычылык айтып көрбөптүр. Анан бизге келгенде ушундай тууганын, жээнин айтканда биздин мыйзам бар, президент бар, ушундай мыйзамдарга баш ийишибиз керек десек, мага мындай нерсе каяш айткан киши болбоптур. Анан мага ушундай кылган азыр куугунтук болуп атат. Коллективно сени кетирем, текшерүүлөрдү улам эле нерселерди чыгарып эле. Анан муну азыр изилдесеңер болот. Ар бир кадрды бир жылдын ичинде каяктан келген, анан кандай жол менен келген. Аны даже биз деле аралап эле билбей калдык. Ар бир кадр келгенде ошону представлять этет да. Бир методист келди, бияктан келди, мындай иштерди кылат. Билинбей эле ошонтип эле аягы чыгып келип эле тууган экен, жээн экен, жердеш экен деп эле ичара шыбырашып калган учурлар болуп атат да. Анан анын баарын ачыкка чыгарбайт, андай нерселерди айтылбайт. Анан мен кирип айтып атам, мындай болбойт, мыйзам бар. Ар бир кадр бир темеден өтүш керек. Вакантный месталар жарыяланыш керек интернетте. Маалыматтар берилиш керек, ошонун артынан келиш керек. Канча жаштарыбыз бар. 1949 жылкы жардамчы кылып алып алды методист. Эжекебиз эми тажрыйба менен экен, бирок жаштарга орундай бериш керек да. Оң колу 1949 жылкы, сол колу 1950 жылкы Абулов. Главный бухгалтерибиз дагы 1963 жылкы. Мындайча айтканда карлар үй болуп бартабыз. Анан жаштарга анан кайдан орун болот. Бул да бир мыйзам чегинде болуш керекпи деп ойлойм. Охрана боюнча да айтып кетейин, бизде эме балдар көсүнөн академия балдар жүргөн жер. Балдар ошол жерден илим билип алып, тарбияланып аткан кез. Ошолордун коопсуздугун дагы айткам. Бизде мурун частный охранага айтарчы ГБР менен текшерип турчу, эркек кишилер келчү, формачан, дубинка менен мындай кичине эме бар, сүр бар болчу. Азыр болсо
охранабызга корбусун да коюп койду күндүзгүсүн. Ал киши жөн эле адамдар кимиси келип канчада кетип атканы эле ошол эле жумушу. Мындай кооптуу бир нерсе болуп кетсе, бул эми 65 жаштагы келген апаларыбыз эмне кыла алат деген суроо болот да. Кандай кыла алат? Же форма жок. Булар охрана деген мындай спецподготовкадан өтүп туруш керек да. Же курал жарак эчтеке жок, же дубинка жок, же ошол жердеги охранадагы городской телефон, постоянно горячий городской телефон иштейчү. Бир нерсе болсо 102ге чала калгыдай, 101ге чала калгыдай, 100ге чала калгыдай. Сотовый телефонго ишенип эле ошол телефонду өчүртүп салды. Эми бул уюлдук телефон иштеп калабы, иштебей калабы, ар кандай болот да. Ар ким чала албайт. Телефон эртең охрананын личный телефонуна ким билбейт да. Бул жерде городской телефон охрана деген бар болчу. Постоянно ар кимди чалып турчубуз. Бул кабинет кандай жаап коюп атат, ким бар, кимди билип турчу. Ал телефондарда жаап салды да. Төлөмдүктөн качып эле анын баарын жаап салды. Бирок ушундай мелочтан кийин чоң проблема чыгып кетиши мүмкүн экенин ал директорубуз билбей атат. Мындайга көз жумуп атат. Анан бул нерсе менин көз карашымча бул туура эмес. Анан эме боюнча, спорт боюнча бизге президентибиз 2022 жылы бизге келип отдел духовно-нравственный деген отдел ачып кеткен. Балдардын руханий патриоттук сезимин ойготуп ошол жерден чындоо, ден соолугун чындоо кружокторду ачылган. Футбол, волейбол, айкидо. Эми ошолорду азыр айкидону жабабыз. Биз подвалда элек, шартыган жок, биз мындай кылабыз дегенде жок. Жакшы туура издөөнүн жолу жок дагы, бир нерсе айтсаң эле жабам, жоготом эле жоготом деген үстүндө. Шахмат турнирлери болчу бизде академияда. Анын баарын жаап салды. Эми ал ар кайсы жакта агайларыбыз ар кайсы жакта турнир өткөрүп жүрөт. Айттык, бул шахмат турнири республиканский масштабта биздин ушу академияда өтчү. Аны эмнеге жаптыңыз десем, эми ошол жерде акча чогулат экен дейт. Акча чогулганы мыйзамдын түрүндө чогулса болот деп ойлойм, потому что призовой фонд деген бар, судейский состав дегендер бар, алардын баары каржыланат. Ошон үчүн ага акча чогулуп, символический, ал деле көп эмес, 500 сомдон, 1000 сомдон чогулат. Ошол нерселерди өткөрө бергени, шахматтын турнири өткөрө бергени академияда бул чоң бизге реклама болчу. Көп ата-энелер республикадан келчү, шаарлыктар өтчү, элдер бизге чоң жакшы реклама болчу. Алардын баары жабылып калды. Ушундай нерселерди көрүп анан айттык эле, эжеке мындай туура эмес кылып атасыз го. Наоборот, ошолорду өнүктүрүп, өстүрүп, мугалимдерди кармап калыш. Азыр мугалимдерибиз мына кетебиз деген эле эмеде турат, кадамда турат. Эми күзүндө айлыгыбыз кыскарса, биз биякта калганга эмебиз жок, шартыбыз жок деп. Бир нерсе кылса эле мен министрствода жүрөм, мен министрликтин жанында эле жүрөм. Мен министр менен жакшымын, мен министр минтти, мен министр тигинти деп эле ушу доктор Гүлшар Шейнага эле таянат да. Бул мынчалык кылмыш иштерди жаап койгону ушу мен министрге деле өзүнө кирип жазылып койдум, айтайын дедим эле, мындай нерсеге кантип бөгөт берип атасыз, кантип мындай уруксат берип атасыз, кандай ушунчалыкка чейин аябай ушунчалыкка чейин достчулугуңар ушундай бекем экен, ушундай мыйзам бузууларга жөн эле көз чумуп койгонуңарга бул мындай нерсе болбойт го деп эсептейм. Бул каралуу эмес, бул боло турган болгон мына фактылар, юридический фактылар кагаз жүзүндө да бар, видеода доказательства бар. Мына бизге 22 жыл китептерибиз каяк жаап, китепкананы жапканда на должном уровне хранятся деген министерство кат жиберген. Мына мен силерге далилдеп берейин, видеобуз бар. Китептерибиз кандай состоянияда 1 жыл жатты. Үстүндө шлагы түшүп атат, мусор түшүп атат, ичинде желеси бар,
сыйрасты бар, чаңда жатат. Бул мен ойлойм, бул манкуртизмдин тик чокусу деп. Бул китепти, бул ошо китеп менен сиз дагы министр болдуңуз, урматтуу доктор Гүлшаршеевна. Президентибиз дагы ушу китеп менен президент болду. Сиз да директор, ушу китеп менен директор болдуңар, анан ушулардын баарына ушундай мамиле, акмакчылык мамиле кылган китепке мен деп карап туруп жөн тура алган жокмун. Ошон үчүн бул мына материалдар турат. Ажообуз келип өз китебин белек катары 22-жылы берген. Ажообуздун китебин мына кайерде жатат азыр? Гаражда жатат. Должное внимание жок. Мына ошол жерде ошол китептердин баары кандай бул китептер табылбас китептер, ошол жерде Союздан калган классика, технический классика китептери бар эле. Алардын баарын эмне кылдыңар? Мындай кандай нормальный жетекчи кылбайт. Ушундай кылганыңар туура эмес деп мына бүгүнкү күндө ушинтип кайрылып атам силерге. Эл журт мындай баабаңарды берип койгула, мындай мыйзамсыз иштер бизде болуп атат. Анан муну карап тура албайт экенсиң. Директор деп деле унчук албай элдердин баарын коркутуп үркүтүп койду. Жумуштан кетирем. Сүйлөсөңөр мындай жазаңа тартасыңар деп. Мындай үркүтүү, коркутуу мезгил өттү го дейм. Азыр баары мыйзам чегинде болуш керек. Анан биз Северный Кореяда жашаган жокпуз, үркүтүп, коркутуп, анан шеф сүйлөп атат. Ошо шеф деле минтип атат, анан тигинтип атат деп эле элдин баарын коркутуп үркүткөнгө андай мамлекет эмеспиз. Биз укуктуу мамлекетпиз. Ошон үчүн мен ушундай одоно мыйзам бузууларын көрүп кайрылып жатам. Бир жылда эле ушунча одоно бузду, анан бул жетекчибиз бул эмки жылы таптакыр эле жок кылат го деп күнөм санап коркуп турабыз. Эмне максат менен келген академияга белгисиз. Макул жакшы жагын айта кетейин, камера койду класстарга, анан бүт с прослушкой акырын шыбырашып сүйлөшөбүз. Тияка чыгып акырын тиги камера болуп атат. Бул камерада мугалимдер бири-бири мындай шыбырашып сүйлөшүп койгон. Камера койду. Камераны койгондо өзүнүн дагы эрежелери болот да. Кабинет класска коюлат, коридорго коюлат. Анан ушу менин кабинетим мына биягы 1 метр, 2 метр, 3-4 квадратный метрге мен төбөмө камера коюп койгон. Мен кассирдей кылып сүйлөшө албайсың, үн айта албайсың, эчтеке кыла албайсың. Анан эми ар кандай шарт болот, семейный разговордор, анан чыгып алып тияка барып сүйлөшөбүз. Анан баарынын арды мен камерадан карап турам, билип турам, тигип турам. Баарыбыз деле жумуштабыз. Бизди контролдоштун кереги жок, потому что бизди балдар эле контролдоп коет. Агай келтаспы, эже келтаспы, сабагыбыз канчада башталат деп биз кружкойбузбуз. Анан мындай камералардын кичинекей койгон кабинеттерге коюп, анан с прослушкой анын баарын койгон канчалык кажети бар билбейм. Так, дагы